Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30 май 2023 жыл мен Бишкек шағын түштік тарабы Орто Сай айылына жүрөм. Туғандар, ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Орто Сай айылынын кире бериши. Байтик Батыр көчөсүнүн бүтөр жери жана Иманалиев көчөсүнүн кесилишинде. Орто Сай айылынын башталышында жүрөм туғандар. Ушул жерден түзүлө барсаңыздар Иманалиев көчөсү 44-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дагы эмне маалымат? Негизинен район жакшы райондордун бири туғандар, шаардын түштүк тарабы. Бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, бул жакта резиденция, бул жакта парктар туғандар, түз жүрсөңүздөр Южный магистрал. Мына ушундай. Жана ошондой эле бул жерге келген маршрутка, автобустар толтура бар шаардын бурч-бурчуна жүргөн. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Жолдор асфальт, дарек Иманалиев көчөсү 44-дарек болуп калат. Эң эле батыш чек арасына бул жерден чыгыш чек арасына бул дарбаза бүткөн жерден болуп калат. 5 соток болгон жер участок туғандар. Дагы эмне маалымат? Бишкек шаарынын эң жакшы райондорунун бири, шаардын түштүк тарабы туғандар, мынакей тоого жакын. Бир аз эле батышыракка бассаңыздар, бул жакта резиденция. Советский көчөсүнүн бүтөр жери дагы, Манас проспектиси деле бул жерде жакын туғандар. Түшсөңүздөр Асанбай микрорайондор. Мына ушундай. Анан үйдүн алдына бул көчөнүн маршрутка жүрөт. Природный газ, центральный канализация бар экен. Дагы бир жолу мындай көргөзө кетейин. Мынакей бул жагы тоолор, мынакей шаардын эң эле түштүк тарабы болуп калат. Эми кирип коробосун бир чекеден көргөзөйүн. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза. Мынакей бул жакта 100 квадрат метр болгон үйүбүз, стенасы кирпич, кошуналар менен болгон чек-аралар бийик, мондай забор менен тосулган. Бул 100 квадрат метр үйүздөн сырткары төрүндө бош жерлер, мондай сарай бар экен туғандар. Бул жакта сарай. Документтер боюнча айтсак, кызыл китеби, техпаспорту, бардык документтери бар. Алсаңыздар эле ошол күнү үй ээси өткөрүп берем дейт. Эч кандай документ боюнча проблема жок. Негизинен төрүнө дагы жаңы үй салсаңыздар, кенен бул жактан баткыдай көрүнөт туғандар. Азыр биринчи жолу бул үйүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң коробосун ачып, дагы калган маалыматтарды бир чекеден берем туғандар. Үйдүн негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жерде жайгашкан. Бул негизги кирүүчү эшиги. Бул үйүздүн кире бериши туғандар. Прихожка жана оң тарапта кухня. Түзөтсөңүздөр катарынан бөлмөлөр. Мынакей. Бул жерден калган бөлмөлөргө өткөрүп алабыз. Полдор жыгачтан болгон пол. Отопление, паровой отопление көмүр менен жылыткан жана газ менен жылыткан котел и электрический котел менен үйдө жылытат. Жана бул жакта бир спальный бөлмө, чыгыш тараптан терезе туғандар. Андан ары эң эле төрүндө бул жакта бир балдар бөлмөсү. Мынакей чыгыш тараптан терезе, отопление батареялары, полдор жыгачтан болгон пол. Эскерте кетчү нерсе 3 фаза экен, электр энергиясы 3 фазалуу. Чоңураак үй салсаңыздар деле кенен бытовой техникалар жана башка оборудованияларды иштетсеңиздер болот. Жана бул жерде мондай балкон сыяктуу чакан дагы бир бөлмө жайгашкан. Андан ары оң тарапта бул жерде кухня туғандар. Кухонный мебель, тамактануучу жайы, чыгыш тараптан терезе жана бул жердин ички тарабында ажаткана и душ. Ал жагында котел, топкасы ал жагында экен туғандар. Бул жакта душ жана бул үйдүн ички тарабындагы ажаткана. Эми чыгып коробосуну андан ары бир чекеден көргөзөйүн туғандар. Андан ары эми коробосун сиздерге көргөзөйүн туғандар.
Окей, бұл жақта бош жер. Төрінде мындай сарай. Бірақ бұл уақытқа чейін еш мал қармаған емесмін дейді. Үй иесі. Негізінен хозпостройка бір склад қатары деле қолдансаңыздар болғыдай көрінеді. Алған адамдағы өзіңіздер қарап көресіздер. Көбінесе бұл райондардан ішінде баякелер алышады. Төрден үй салсаңыздар деле болғыдай баякелер. Бұл жағынан үй салып, ал жақ көше тарағынан навес, жана башка хозпостройкалар кенен батқыдай көрінеді. Дагы эмне маалымат? Коммуникация боюнча баарын айттык. Шаардын түштүк тарабы тоо жакын ала салкын сонун райондордун бири артаса билесиздер. И так. Бул жакта сарай истеп көргөзө кетейин, Андан соң баасын айтайын. Бул жакта сарай. Эң эле участоктун түндүк чеграсы ушул сарайдын бул дубалынан болгон. Так. Бул жагында бир мындай бөлмөсү. Бул жака могу жерге чейин канализация кошулуптур. Кыскасы үйгө канализация кошулган, газ киргизилген. Газовый котел, электрический котел, дагы көмүр менен жылган котел менен үйүбүз жылыйт. Бул жакта панорама. Так, бул 5 соттук болгон участок. Бул үй баасы $115,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээлер номерин экранга эсител деп калтырамыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Аны мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.